Чарбыз, карачы. Падыш ата аябай кооз жер турбайбы, Оба, кандай сонун? Биздин Кашка Суулук достор сонун жерде жашайт тура. Салам достор. Биз бүгүн Аксы районундагы Падыш атанын Кашка Суу аймагындабыз. Бул жерде ар айылдын жаштары ич ара бөлүнүп, чырдашып турушат экен. Маселени чечүүнү Кашка Суу жаштар демилгелүү тобу колго алды. Алар иш-чара өткөрөбүз деп темөөрчүлөрдү табышты. Жаштар арасында тазалык, кайрымдуулук акцияларын жана биз зомбулукка каршыбыз аттуу достук кубогун көтөрүштү. Натыйжада айылдар аралык чыр азая түштү. Бирок көйгөй толук чечилген жок. Мындан улам Кашка Суунун жаштары изилдөө жүргүзүп, чырга жаштардын бош убакытты өткөрүүчү жайлардын жоктугу себеп деп табышты. Көйгөйдү толук чечебиз деген алар Кашка Сууга кичи футбол аянтча куралы деп айыл өкмөткө кайрылышты. Айыл өкмөт башчы активдүү жаштарды колдоорун айтып, казынадан 130 000 сом каражат бөлдү. Албетте, мындай иштерден кийин жаштардын жергиликтүү бийлик менен мамилеси жакшырды. Айыл өкмөт менен кызматташса болот деп ишене башташты. Достор, ошентип Кашка Суу аймагынын жаштары көйгөйдү ушундай жол менен чечишти. Алардын аракетине кандай баа же кеңеш бересиңер? Силер жашаган аймакта ушундай көйгөйлөр барбы? Аны кантип чечип жатасыңар?